Касым Тыныстанов 1901-жылы 10-сентябрда Касиеттүү Ысык көлүнүн кылаасындагы Чырпыкты кыштагында кедей үй-бүлөдө туулган. Атасы Тыныстан араб тамгасында анча-мынча окуп, кат-сабаты жойылган адам болгондуктан Касым 7 жашка чыкканча эле араб тамгасын үйрөтүп, жазууну да окууну да үйрөтүп койгон. Андан кийин Касым Байросун кыштагында Сарт мектебинде 3-4 жыл окуйт да 1912-жылы Касымдын атасы Тыныстан Каракол шаарындагы орус түзем мектебине отургузат. 1916-жылга чейин Касым ал мектептин 3-классынын орус тилинде бүтүрөт. Касым да 1916-жылы үрккөн эл менен бирге Кытай жерине качып барып, ачтан өлүп, суукка кыйналып, заар кашкап ыйлаган кыргыздардын арасында болуп, алардын муңдуу ыйын укту. Жалпы эл Касымдын казак тилинде жазган алгачкы ырларынын Макжан Жумабаевдин лирикалык ырларынан таасири күчтүү болгон. Касым Ташкенттеги Казак-Кыргыз эл агартуу институтунда казак тилинде окугандыктан 1920-21-жылдын алгачкы 12 ырын казак тилинде жазган. 1924-жылдары аралыгында жазган 18 ыры менен Жаңыл Мырза аттуу поэманын кыргыз тилинде жазган. 1919-жылдан баштап Касым ошол кезде Ташкентте жана Алма-Ата шаарында казак тилинде чыгып турган Ак жол, Учкун, Келши, Өрүш аттуу газеталарда казак тилинде ырларды жазып, ал ырлардын кээ бирөөлөрүнүн аягына Кыт деген лакап ат менен коюп койгон. Касымдын 1920-жылдан 1924-жылга чейинки казакча жана кыргызча жазган 30 ыры менен бирге Жаңыл Мырза аттуу поэмасы 1925-жылы Москва шаарындагы СССР элдеринин борбордук басмаканасынан Касым ырлардын жыйнагы деген аттуу менен басылып чыгат. Ал 30 ырынын бирөө Крыловдун Ийнелик менен Кумурска аттуу тамсилинин кыргызча котормосу болгон. Касым Тыныстанов 1922-жылы өз энесине арнап Алато деген ат коюп кыргыз тилинде биринчи жолу ыр жазган. Мен аманмын, барамын, мүнөзү бар балаңын, кашкайып чыкпай караңсыз, колумду кантип аламын, эң биринчи саламым, сага арнап жазганмын, жакшы саатта күтүп ал, бул белегим Алато. Касым Тыныстанов 1925-жылдын август-сентябрь айларында Эркин Тоо газетасынын редактору болот. Ошол эле жылы күзүндө областтык эл агартуу бөлүмүнүн илимий комиссиясынын башчылыгына дайындалат. Кыргыз автономиялуу республикасы уюшулган күндөн баштап ал Кыргыз республикасынын эл агартуу комиссары болот. 1928-жылдын май айында Жаңы маданият жолунда аттуу журналдын биринчи саны жарык көрөт. Журналдын жооптуу редактору Касым Тыныстанов болот. Касым өз жанын аябай иштеген илимпоз эле. Менин оюмча, бир суткада 24 саат болсо, анын 18 саатын эмгектенүү менен өткөзчү. 1930-31-жылдары иштеп жүрүп, Кыргыз драма театрынын бир аз мезгилине директор болуп калат. Манасты орус тилинде которуп чыгаруунун демилгечиси да Касым болот. Манасты чоң казакты орусча чыгаруу үчүн анын тексттеринин 5 киши которуп берет. Ал котормону көркөмдүк жагынан кооздоп иштеп чыгыш үчүн Касым Москвадан 3 котормочун чакырат. Ал китеп 1946-жылдан басылып чыгат. Касым Тыныстанов 1937-жылы эл душманы деген жалган жалаа менен камакка алынган. Ошол эле жылы ак жеринен атылып кеткен. Ошондон баштап анын аты жөнү, иш-аракетин, чыгармачылыгын ачык сөз кылууга өкмөттүк тыйым салган. Сталиндик катаал заманда күнөөсүз курман болгондор 1950-жылдардын орто ченинде актала баштайт. Касым Тыныстанов да алардын катарында болгон.